Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштасак, бүгүнкү өтө турган темабыз балдар жөнөкөй сүйлөмдөрдүн түрлөрү. Алардын ичинен бир тутумдуу жана эки тутумдуу сүйлөмдөр тууралуу кеп кылабыз. Жөнөкөй сүйлөмдөрдү айтылыш максатына карай биз төрткө бөлүп алганбыз. Суроолуу, буйрук, жай, илептүү. Эми балдар бүгүнкү сабакта болсо жөнөкөй сүйлөмдүн түзүлүшүнө карай бөлүнүшүн карап өтөбүз. Жөнөкөй сүйлөмдөр экиге бөлүнөт, эки тутумдуу жана бир тутумдуу болуп. Эки тутумдуу сүйлөмдөр жана баяндоочтон турат, бир тутумдуу сүйлөмдөр же баяндоочтон турат. Бир тутумдуу сүйлөмдөргө атама жактуу, жаксыз болуп бөлүнөт. Жөнөкөй сүйлөмдөр. Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн грамматикалык борборун негизинен эки баш мүчө алат. Алар айтып өткөндөй эле жана баяндоочу. Ал эми бир тутумдуу сүйлөмдөрдө негизги бир гана баш мүчө болот. Же баяндооч баш мүчө болот, же негизги орунду ээлейт. Демек балдар, биз бир тутумдуу сүйлөмдөрдү баяндооч аркылуу уюштурулган, аркылуу уюшулган деп экиге бөлүп алдык. Баяндооч аркылуу уюшулган сүйлөм өз ара төрткө бөлүнөт. Жалпы жактуу, белгилүү жактуу, белгисиз жактуу сүйлөм жана жаксыз сүйлөм болуп. Китебиңердин 217 бетин ачып, 236 көнүгүүгө көңүл бургула. Бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн баш мүчөсүн таап, аны же баяндоочу экендигин мага айтып бергиле.